Assalamu alaikum hurmatli Tez Xabar kanalının ko'rmanlari, qadrman qalay xalq, salomatsizlarmi? Tez Xabar kanalının ушул чыгарылышында sizler Oştoğu İşkavan ayılından satıla turgan dağı bir uy boyunca malumat alasızlar. Al üçün sizler объездной жол менен kelip İşkavandın pavorotundan sol tarafka burulup İşkavan ayılına tüp-tüz barıp kiresizler. Sizler satıla turgan үйгө баруу үчүн İşkavan айылындагы sentralдык asfalt жол аркылуу түз жүрүп, оң тараптагы sentralдык мечиттен өткөндөн кийин sol tarafka stadion көчөсүнө бурулуп киресиздер. Stadion көчөсү аркылуу болгону 250 метр жүрдүм. Каналдан өткөндөн кийин 3-чү катарда турган бышык кыштан мансард тибинде салынган үйдү көрөсүздөр. Мен сиздерге көрсөтөйүн деп жаткан сатыла турган үй мына ушул үй экен. Андыктан сиздер ушул чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Мен ушул үйдү сиздерге толук көрсөтүп чыгайын. Көчө тарабы пескоблок менен тосулуптур, дарбазасы коюлуптур. Бышык кыштан салынган 2 кабаттуу мансард тибинде салынган үй, крышасы күрөң түстөгү тыныке менен жабылган, жыгаштар жалаң сасна жыгаштар экен, сейсмопоиз колонналары дагы бүт куюлуптур. Эскерте кетсем, бул үйдүн ээлери бүгүнкү күндө Россияда жашайт, ал жакта иштейт. Андыктан бул үйдө жанындагы времянкада квартиранттар жашайт, карап турушат. Жалпы жер аянты 6 сотық ашыкчасы менен экен. Каналдын жээгинде жайгашкандыктан каналдын жээгиндеги ашыкча жерлер дагы кошулуп кетет экен. Жердин узун туурасы документ боюнча 30га 20 6 сотық деп айтты. Үй ээлеринин аманат сөздөрүн сиздерге жеткирип коеюн. Үйдүн узун туурасын айтайын. Үйдүн узундугу 12 метр, чыгыштан батышты көздөй эсептегенде. Ал эми түндүктөн түштүктү көздөй эсептегенде үйдүн туурасы 8,5 метр болот. Демек 8,5га 12 размеринде курулган үй. Ушул үйдү толук көрсөткөнгө аракет кылып турайын. Андыктан баштадым. Бисмиллахиррахманиррахим. Сиздердин келечектеги куттуу үйүңүздөргө кош келдик дей бериңиздер. Бул негизги эшиктен киргенде прихожка болот. Прихожканын аянты дагы кеңири 3/4, 12 метр квадрат. Мына ушул прихожкага кирип, сол тарапка бурула турган болсоңуздар, ортодо дагы бир коридор бар. Бөлмөлөрдүн фундаменттеринин ички аянты толтурулуптур. Бул ортодогу коридордун аянты дагы 3/4, 12 метр квадрат чыгат. Бир терезеси бар, күнгөй бет тарапта жайгашкан. Ушул ортодогу коридордон түз жүрө турган болсоңуздар, 2 терезелүү чоң залга туш болосуздар. Бул зал туурасы 3 метр, узундугу 6 метр, 3/6 18 метр квадрат чыгат. Бул зал конок бөлмөсү болуп саналат. Эми азыркы коридордон оң тарапка бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта дагы 2 бөлмө бар. Бул биринчиси 3/4 12 метр квадрат чыгат. Оң тарапта бир терезеси бар. Ал эми сол тарапка бурулганда бир эшик, ортодо печканын орундугу бар экен. Ичкериде дагы бир бөлмө бар. Бул бөлмөнүн дагы узун туурасы 3/6 экен, 18 метр квадрат чыгат. Даже туурасы 3,5 чыккыдай экен. Бир аз чоңурактай көрүнүп жатат. Мен болжолдуу түрдө болсо дагы айтып коеюн. Көчө тарапта бир терезеси бар. Мына ушул чоң зал конок бөлмөсү же кухня болобу же уктоочу бөлмө болобу. Мына ушул бөлмө менен азыркы биз турган бөлмөнүн ортосуна печка коюлат экен. Печканын орундугу коюлган, моорулары дагы коюлуптур. Биз эми 2-чи кабатка чыгып, 2-чи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы көрсөтөбүз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Азыркы биз биринчи кирген прихожкадан сиздер түз кире турган болсоңуздар, мына ушул жакта 2-чи кабатка көтөрүлүп чыга турган тепкичтин аянты бар. Ушул аянт менен, ушул бөлмө менен түз барып, жогору көтөрүлүп, 2-чи кабатка чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Тепкич жасала турган мына ушул бөлмөдөн сиздер жогору көтөрүлүп чыксаңыздар, маңдайда бир эшик болот. Андан түз кире турган болсоңуздар, биринчи кабаттагы прихожканын
üstünde ikinci kavatta dagı bir çakan bölme bolot. Uzun tuurасы 3x4 12 metr kvadrat. Balkonчо, hol же коридор сыяктуу. Андан оң тарапка бурулсаңыздар дагы bir чакан бөлмө. Негизи экинчи кабатка мен чыкпай эле коеюн деп чечтим. Анткени биринчи кабат менен экинчи кабаттын проектиси куюп койгондой окшош. Биринчи кабаттагы эле бөлмөлөрдүн үстүңкү аянттары ошондой эле формада бөлүштүрүлгөн. Бул ортодогу коридордун үстүңкү аянты дагы bir чакан бөлмө же коридор. Андан түз кире турган болсоңуздар, биринчи кабаттагыдай эле ошондой эле бөлмө болот. Бул бир спальный бөлмө, уктоочу бөлмө көрүп турасыздар. Эки терезеси бар, мансард тибиндеги бөлмөлөр. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна мындай сасна карагай жыгачтарды койгон, бышык жыгачтарды коюптур. Өзүбүз жашайбыз деген жакшы тилек ой максаттар менен үйдү курдук эле. Тилекке каршы шартка жараша сатууга туура келди дейт. Ал эми экинчи кабаттагы азыркы биз көрсөткөн коридордон оңго бурулуп, биринчи кабаттагыдай эле кире турган болсоңуздар, бул жакта дагы эки ошондой эле бөлмө. Кирме чыкма. Бул биринчиси, андан түз кире турган болсоңуздар, экинчи кабатта мансард тибиндеги дагы bir бөлмө болот. Полун жасаш керек. Биринчи кабаттын потологун жасаш керек. Сиздер үйдү толук көрүп чыктыңыздар. Биринчи кабаттагы бөлмөлөр менен экинчи кабаттагы бөлмөлөр дагы куюп койгондой бири-бирине окшош. Үйдүн узун туурасы 12,5 8,5 мансард тибинде салынган эки кабаттуу үй. Анын жанында мындай эки бөлмөлүү чакан временка бар. Сиздердин үйдү толук бүтүрүп алган убакытка чейин жашап турушуңуздарга үй бар. Эки бөлмөлүү. Азыр эле белгилегендей, бул жерде квартиранттар пока убактылуу карап жашап атат. Бул временканын биринчи бөлмөсү, андан түз кире турган болсоңуздар экинчи бөлмөсү. Ортодо печка бар экен. Андан оң тарапка бурулуп кире турган болсоңуздар дагы bir бөлмөсү. Убактынча мына ушул бөлмөлөрдө сиздер жашап турсаңыздар болот. Кызыл түскө боелуп жасалган бөлмөлөр. Временканын ички ремонту деле жакшы, жашаса болот. Потолок ДВПдан жасалган. Ал эми пол болсо кадимки стяжканын үстүнө утепление жасалып, линолеум төшөлүптүр. Бул временканын жанында навесче жасалган, азырынча чөп жыйылыптыр. Тандыркана дагы ушул жерге жасалса керек. Анын жанында сырткы ажаткана. Ал эми сиздер жер аянтына толук кызыга турган болсоңуздар, мен бир катар сиздерге айландырып көрсөтүп коеюн. Үйдүн алдында 3 чоң өрүк бар экен. 2 кара гилас, андан сырткары алма, тыт, алмурут, ал эми о төрдө 3 чоң терек да бар экен. Мына ушул теректердин нар жагындагы сетка тосмонун үстүндө көрүп турасыздар, чоң канал өтөт, суу өтөт. Демек бул үйдүн короосу Ишкабандагы чоң каналдын жээгинде жайгашкандыгын, сугат суусу кеңири экендигин эске алсаңыздар болот. Мен бул үйдү толук көрсөткөнгө аракет кылдым. Үйдүн баасын сиздерге айтып коеюн. $55,000 деп айтып жатат. Кеми бар экен. Өздөрү Россияда. Мен российский 2 номерин жарыялайм. Андан сырткары бул жердеги атасынын номерин дагы жарыялаймын. Аталган 3 номерге каалаган учурда чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Үйдүн баасы $55,000 кеми бар экен. Үйдүн документтери, так, кызыл китептери дагы бар экен. Мектепке, бала бакчага, маршруттук каттамга, мечитке жакын, Ишкабандагы чоң трассага да жакын. Андыктан сиздер Ишкабандан үй издеген болсоңуздар, мына ушул үйдү сиздерге сунуштайбыз. Телефонун жазыңыздар. +7 929 578 5906. Мында WhatsApp'ta иштейт, түз чалсаңыздар да болот. Экинчиси +7 925 336 4602. Бул экинчи российский номер. Ал эми үчүнчүсү атасынын номери 0771 586 063. Мына ушул телефон номерлерге чалып байланыша берсеңиздер болот. Сиздер бул чыгарылышта, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Оштогу Ишкабан айылынан сатыла турган дагы bir үйдү көрдүңүздөр. Жакса сүйлөшө берсеңиздер болот. Тез кабар каналын издегендер болсо 0558
8600 11 nömerlerine çalsаңızдар bolot. Biz sizlerden kızmatыңızlarda olabız. Görüşkөнчө. Aman turuңuzдар.